Kadir sende, bark sende, hayrat sende, kaada sende, salt sende. Ulu jolda ulamalga untulgan, uçuzargan, uyutkulu halk sende. Жомарт халқың бақ талайға қол сұнып, жолдош болсын аға байлық молчылық. Асыл жерім Қарақұлжа тұра бер, ала тоонун бір қатталын толтырып. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары. Кутмандуу күнүңүздөр менен. Сиздерге бекем ден соолук, узак өмүр, бактылуу турмуш, бакубат жашоо каалайбыз. Жергебизде дайыма тынчтык болуп, эл журтубузга амандык каалоо менен бирге сиздерге Ырыспай Абдыкадыров атындагы райондук маданият үйүнүн чыгармачыл тобунун чакан программада концертин тартуулап коюуга уруксат этиңиздер. Ар ким айтат сүйгөнүн, акылына түйгөнүн, ашык бир болуп жете албайдан карасат күндө жүргөнүн. Мен да айтып берейин, ашыктыктан бир сабак, так салдың уз жүрөккө да картизан көз алат тамак. Көрдөлдү жаштын ишекен, күсөтүп сүйүү чарбагын, аманат жанга берет деп ай ашыктык күлүн кармадым. Ан ошо гүлдү беришке мен көзалдың издеп барганмын. Булактан көрүп чак түштө мен булбулдай абас салганмын. Көрдüm далай улууну, кечтим дайра улууну, издеп бир келдим көзал кыздан, ышкыдар сендей сулууну. Тааныбайсың сен мени, тарпы кылат эл сени, таанышалы ушул жерден да тартиптүү көзал келбери. Кыйланы көрдүм кыдырып, кара суу менен чарбактап, каш кирпигиң төгүлөт да карасаң кумар таркаткан. Көкүрөккө өрт коюп да көп жылдызды санаткан. Жанада көптү көрмөкмүн мен, жаралмак болсоң канатжан. Қалыңдан, кайкалап бүткөн далыңдан, безеленген белиңден да беш талда өргөн чачыңдан. Чачың көздүн камышы, өзүңүздөн сурасам да эмгектүү элдин калысы. Сураганымдын себебин сүйбөй бир киши келеби, сыпайыңдын жайынында билбей бир киши келеби. Сыяда болсоң кулак сал да сөзүмдү угуп күнүмдү ал. Керек болсоң көзал кыз сен көрө турган күнүмдү ал. Кайда барсаң жаныңда ынагың болуп жүрөйүн, караңгыда жол басчу чырагың болуп жүрөйүн. Күнүгө келип суу алуучу булагың болуп жүрөйүн. Жашырбастан ачык айт, эмне болсо оюңда, жүрөгүңдүн илинген да туткунмун сенин колуңда. Сыйласаң да өзүң бил, кыйнасаң да өзүң били, тагдырым сенин колуңда. Сыйласаң да өзүң бил, кыйнасаң да өзүң били, тагдырым сенин колуңда. Саламатсыздар, бүгүнкү акциянын катышуучулары Жанат Муса Сайпович. 2021 жылдын 1 декабрь күнү Ош облустук ички иштер башкармалыгынан жерлерден 16 күндүк зомбулуксуз жашоо аттуу акцияны өткөрүү буйругуна ылайык Каракулжа райондук ички иштер бөлүмү тарабынан уюштурулган зомбулуксуз жашоо акциясына кош келиңиздер. Өзүңүздөргө маалым болгондой, бүгүнкү күндө республикабыздын аймагында актуалдуу маселе болуп жаткан зордук зомбулук биздин райондо дагы өзүнүн таасирин тийгизбей койгон жок. Ошондуктан бүгүнкү акциябызды өзүбүздүн аймакта болтурбоо иштерин жана кантип алдын алуу боюнча атайын мамлекеттик ишканалардын жетекчилери жана адистери ушул акцияга келип өздөрүнүн маалыматтарын сиздер менен талкуулоого жана маалымат иретинде катышып берүүлөрүнө чакырганбыз.
Эгерде сиздерден кандайдыр бир суроолор болгон болсо, тиешелүү мекеме жетекчилерди ушул жерде маалыматты алсаңыздар болот. Анда азыр ушул акцияны ачып берүү үчүн сөз Кара-Кулжа райондук мамлекеттик администрациясынын башчысынын орун басары Муса Сайыповичке берсек. Урматтуу акциянын катчылары, бул акцияны өзүңөр билесиздер, мына жакынкы арада ушу бир айдын ичинде экинчи жолу ушу акция семинардайбыз, ушу өтүп атат. Бул өтө зарыл болгондуктан бүгүнкү ушу зомбулуктун абдан көбөйүп бараткандыгы, элибиздин арасындагы миграциянын жүрүшүндөгү бала чакасын таштап коюп миграцияга кетип, ал балдар кайнеш каятанын колунда, чоң эне чоң атанын колунда калып кетип, ошо балдар зордук зомбулукка учурап, же болбосо тааныбаган эле үй бүлөгө таштап кетип калгандар көп учурагандыктан ушул маселе болуп жатат, жолдоштор. Кудай сактасын, мына ошол башка райондордо ошондой таштап кеткен үй бүлөлөрдө суицид көбөйүп бараткандыгы. Эч айтпай дебей, бир аз сөзгө назик көтөрө алгандыктан, ошо сөздү ата-энесин сагынгандыктан, үй бүлөнү чогуу отурбагандыктан, жашабагандыктан, ошол үй бүлө ошондой болуп калгандыктан, ошол жолго барып атат, жолдоштор. Биз ошон үчүн аз болсо дагы, мына ошол залда ушул түшүнүп, бирибизге жардам берели, бирибизге ушул маселеде бирибиз колдойлу деп, мына ушул ар бир мектептен, ылдый мектептерден соц педагогдорун, ушул жерде окуучуларды, ушул жердеги эже агайларыбызды, окуучуларыбызды баары ушул жерге чакырып отурат. Ошон үчүн ушул акцияга толук катышып берсеңиздер, кимде кандай сөз болсо, суроо болсо, жооп болсо, ушуга баарыбыз чогуу катышып, ушуга бир мына имамдарыбызды чакырып отурабыз. Мына жолдоштор, эми айтып отурса тема абдан көп. Кечеги бир оорулар боюнча, СПИД боюнча акция өткөздүк. Бул акцияны дагы карап көрүңүздөр. СПИД боюнча жүрүп аткан иштерибиздин, таштап койгон ишибиздин пандемияда, баарыбыз пандемияга өтүп кеткенде, СПИДибиз бүгүнкү күндө областта 2858-ге көбөйүп кетти. Карасаңыздар, биздин Кара-Кулжада эле 5 учурга көбөйүп кетти. Бул каяктан келип атат? Ушул жерде жашоочулардан эмес, сырттан келген миграцияда жүргөндөрдөн келип жугуп атат экен. Муну да эске алышыбыз керек. Баягында 3-4 күндө анализ алынбайт, азыр 20 минутта анализ чыгып атат экен. Текшерүү жолу менен. Муну да эске алсаңыздар, ушундай учурдан пайдаланышып сиздерге муну айтып кетип атам. Урматтуу Муса Сайыпович, зордук зомбулуктун алдын алуу максатында уюштурулган акцияга өз салымыңызды кошуп, кайдыгер карабастан убактыңызды бөлүп катышып бергениңиз үчүн сизге да чоң рахмат. Кийинки сөз Кара-Кулжа райондук ички иштер бөлүмүнүн начальниги, милициянын полковниги Зикиров Мартбек Токтоматовичтер. Саламатсыздарбы, урматтуу Муса Сайыпович, урматтуу мекеме ишкананын жетекчилери, урматтуу окуучулар. Жогоруда айтып өткөндөй, Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин тескемелеринин негизинде ушул ички иштер органдарынын демилгеси менен зомбулуксуз жашоо аттуу 16 күндүк акция өткөрүлүп жатат. Ошо бүгүнкү акцияга, ошо акциянын алкагындагы жыйынга атайын убактыңыздарды бөлүп келип катышып бергениңиздер үчүн, өз салымыңыздарды кошконуңуздар үчүн ушул райондук ички иштер бөлүмүнүн атынан ыраазычылык билдирип кетем. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык ички иштер органдарына жаш өспүрүмдөрдүн зомбулукка кабылышын алдын алуу милдети жүктөлгөн. Тактап айтып кетсем, ошо ички иштер министрлигинин буйругуна ылайык бардык кызматтарынын милдеттери бар. Мисалы, жаш өспүрүмдөр менен иштөө инспекциясы, аймактык тескерүүчүлөр ошо жаш өспүрүмдөрдүн ден соолугун, өмүрүн, укугун, эркиндигин коргоо, коопсуздугун сактоо, ошо жаш өспүрүмдөр арасында укук бузуулардын, кылмыштуулуктун алдын алуу жүктөлгөн. Ал эми уголовный розыск дейбиз, криминалдык милиция кызматтары жашы жетелектердин укук бузуулары жөнүндөгү ыкчам билдирүүлөрдүн деңгээлин жогорулатууну жана бул максатта жашы жетелектердин
кылмыштуу тобун табуу, алардын бетин ачуу боюнча максаттуу багытталган иш-чараларды жүзөгө ашыруу, алар кайталап кылган кылмыштардын алдын алууну, жашы жетилектердин кылмыштуулукка тарткан адамдарды каршы күрөшүүнү, атайын окуу тарбия мекемелеринен, мектеп-интернаттан, башка балдар мекемелеринен өз алдынча кетип калган же эркиндигинен ажыратууга байланышпаган жаза өтөөдөн жашырынып жүргөн балдарды издөөнү камсыз кылат. Ал эми 10-бөлүмчө дейбиз. Экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы күрөшүү кызматтары тарабынан жашы жетилектердин улуттар аралык жаңжалдарга жана диний экстремизмге тарткан адамдар тууралуу ыкчам маалыматтарды чогултуу иштерин камсыздап, анын негизинде аныкталгандарга карата мыйзамдарда каралган чараларды көрүү, ошондой эле жалпы билим берүү мекемелеринде, кесиптик лицейлерде окуучулар арасында эскертүү алдын алуу иштерди алып баруу жагы каралган. Банки заттарын мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматтары жашы жетилектердин банки заттарды колдонууга жана сатууга тарткан адамдар боюнча ыкчам маалыматтарды чогултуу иштерин камсыздап, анын негизинде аныкталгандарга карата Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган чараларды көрүү, ошондой эле жалпы билим берүү мекемелеринде окуучулар арасында эскертүү алдын алуу иштерин алып баруу жагы каралган. Ар бир катталган зомбулукка, мисалы зомбулуктун физикалык, психологиялык, экономикалык зомбулукка кабылган жаш өспүрүмдөргө карата ушу кылмыш жаза кодексинде беренелер каралган. Эми ар бирине токтоп отурбайлы. Мына бүгүн бардык орган, мекеме кызматтары ушу жаш өспүрүмдөргө карата зомбулуктун алдын алуу боюнча чогулуп отурабыз. Демек, биздин жаш өспүрүмдөр зомбулуксуз эркин жашоого укуктуу. Анткени ушу жаштар биздин келечегибиз. Рахмат, көңүлүңүзгө. Урматтуу Омарбек Тотумович, берген баяндамаңыз үчүн сизге да чоң рахмат. Урматтуу акциянын катышуучулары, сиздерге уюштуруучулар тарабынан атайын видео роликке көңүлүңүздөрдү бурсак. Кыздар үчүн 5 коопсуздук эрежелери. Биринчи эреже: менин дене боюм мага тиешелүү. Эгер кимдир бирөө мени кучактоону же өбүүнү кааласа, мен жок деп айта алам. Мен алардын колун силкип сала алам же кол шилтей алам. Экинчи эреже: менин ишенимдүү адамдарымдын айланпасы. Бул менин ишенимдүү 5 чоң адамым. Мен бул адамдарга бардык нерселерди айтам. Себеби алар мага ишенишерин билем. Талкууга алышпайт жана жардам беришет. Апам, тайжем, чоң апам, мугалим, жашы жетилек өспүрүмдөрдүн иштери боюнча түзгөөчү. Эгер мен тынчсызданып жатсам, коркуу, чочуу же өзүмө өзүм ишенбеген сезимдерге калсам, ишенимдүү адамдардын арасынан кимдир бирөөгө мен өзүмдө мындай сезимдер болуп жаткандыгын жана эмне үчүн өзүмдү ушундай сезип жатканымды айта алам. Үчүнчү эреже: коркунучтун белгилери. Эгер силерде жагымсыздык пайда болсо, силер корксоңор, катуу тердесиңер, калтырап жатсаңар, ичиңер ооруп жатса же жүрөгүңөр катуу согуп жатса, демек силерге дене боюңар коркунуч жөнүндө алдын ала белги берип жатат. Эгер мен ушул сыяктуу нерселерди өзүмдө сезип жатсам, анда бул жөнүндө дароо ишенимдүү адамдардын арасынан бирөөсүнө айтам. Төртүнчү эреже: дене бойдун жыныстык бөлүктөрү. Менин дене боюмдун жыныстык бөлүктөрүнө эч кимдин жакындаганга акысы жок. Менден эч ким өзүнүн дене боюнун жыныстык бөлүктөрүнө жакындоону сураганга акысы жок. Жана мага дене бойдун жыныстык бөлүктөрү тартылган сүрөттү эч ким көрсөтпөшү керек. Эгер булардын бирөө мага карата жасалса, мен өзүмдүн ишенимдүү адамдарымдын айланпасындагы чоң адамдардын бирөөнө дароо билдиришим керек. Бешинчи эреже: жаман купуя сырлар. Мени өзүмдү жаман же ыңгайсыз сезүүгө мажбур кылган купуя сырларды мен эч качан жашыруун сактабашым керек. Эгер кимдир бирөө менден өзүмдү жаман же коопсуздукка эмес сезүүгө мажбур кылган купуя сырларды жашыруун сактоону суранса, мен муну дароо өзүмдүн ишенимдүү адамдарымдын айланпасындагы чоң адамдардын бирөөнө билдиришим керек. Ата-энелер,
балдарыңар менен сүйлөшкүлө, кыздарга коопсуздук эрежелерин үйрөткүлө. Бул суроолор боюнча бул номурлар аркылуу адистерге кайрылсаңыз болот. Рахмат чоң. Жолда видеороликтен кәсіби маалыматтарды алдыңызға қойып. Урматтуу бүгүнкү акциянын катышуучулары жана окуучулар, сөзүмдүн башында сиздер менен зордук зомбулук боюнча түшүндүрмө берип өтүүнү туура көрүп жатам. Зордук зомбулук деген бирөөнүн үстүнөн башка бирөөлөрдүн үстөмдүк жүргүзүүсүнөн пайда болгон коомдук теңсиздик. Зомбулук бул адамдын эркинчектүү, анын үстүндө бийликке ээ болуу жана башкаруу максатын көздөгөн системалык түрдө кайталанып туручу адам эркине жараша физикалык, психологиялык, экономикалык жана сексуалдык мүнөздөргө таасир этүүчү актылар. Зомбулуктун түрлөрү өзүңүздөргө маалым болгондой 4 топтон жогорку бөлүнүп кетет. Физикалык, психологиялык, экономикалык, сексуалдык жана башка түрлөрү катталган. Кыргызстанда үй бүлөлүк зомбулук токтобой, аялдарга жана балдарга карата жасалган зордук зомбулук окуялары боюнча акыркы 2 жылда 1000 деген кылмыш иши катталып келет. Анына эжа бербей, жайылышына социалдык, экономикалык теңсиздик, башкалардын өмүрүн балабагандык, аракечтик, баңгилик, балдарды жемине айлантууну көздөгөн кара ниет жарандары себеп болуп келет. Ал эми зордук зомбулукка жокко чыгаруу боюнча көптөгөн маалыматтарды мамлекет, коомчулук тарабынан бир топ иштер жарандарга таркатылып келет. Менин жеке оюм боюнча жарандарыбыз көп учурда билбестиктин айынан зордук зомбулук көбөйүп жатат. Кыргызстандын экономикалык абалы элибиздин көпчүлүгү башка өлкөлөрдө миграцияда жүрөт. Албетте анын балдары жакын туугандарынын колунда. Туугандары өз баласындай көрүп. Ошол себептен жетишпестиктердин айынан ушундай нерселерден улам ал балдар кордукка, зомбулукка дуушар болуп жатышат. Ата-энелер эгерде жанында болгондо мындай нерселерге жол берилбек эмес. Аз болмок болсо дагы. Андан сырткары бүгүнкү күндө балдарды тарбиялоодо ата-энелер мурдагыдай тарбиялабай, болушча асты мугалимдерге чейин кийлигишип кетүү жактар фактылар катталып келет. 2017-жылы үй бүлөлүк зордук зомбулуктан сактоо жана коргоо мыйзамы чыккан. Кыз баланы эрте күйөөсү урса дагы нормалдуу жүрүм катары кабыл алып келебиз. Зордук зомбулуктун фактыларын кандай жол менен азайтса болот деген суроого мен төмөндөгүчө жооп бере элем. Үй бүлөсүнө көңүл бурбай, балдарына татыктуу тарбия бербей, берүү жөнүндө ойлонбой жүргөн ата-эне улгайган кезинде баласына мээрим ала албашын баарыбыз эле билсек керек. Анткени баланын чыр-чатактуу, атасынын апасынын урган үй бүлөдө чоңойгондо психикасы бузулат. Ата-энелер учурда балдарга өтө көп көңүл бурушу керек деп ойлойм. Үй бүлөдөгү чыр-чатактуу жашоо, көнүмүш адат катары калыптанып калган. Аны бала нормалдуу көрүнүш катары кабыл алып калган. Бирок зомбулук жасалган адам кайра эле 50-60 жашка чыкканда эле ошол нерсеге айланып кете берет экен. Буну дүйнөлүк изилдөөлөрдөн тастап келишкен. Ошон үчүн ата-эне баланы сүйүү менен өзгөчө мээрим менен өстүрүш керек деп ойлойм. Зомбулук балдардын тагдырына балта чабат. Алардын жашоосуна жана саламаттыгына терс таасирин тийгизгенден тышкары, зомбулук балдардын эмоционалдык абалына жана келечегине да чоң коркунуч жаратып келет. Зомбулук муундан муунга өтүшү мүмкүн. Себеби зомбулукту көргөн балдар муну кадыресе көрүнүш катары кабылдашы ыктымал. Кыргызстанда балдарга карата катаал мамиле жана зомбулук кеңири жайылган көрүнүш жана түздөн-түз балдар укуктарын бузууда. Балдардын укугун жана кызыкчылыгын бузууну алдын алуу жана балдарга карата жаман мамиле жана зомбулук көрсөткөн учурлардан телефон аркылуу кардарларга тез консультативдик, психологиялык жана жардам берүү максатында эмгек жана коомдук өнүгүү министрлигинен балдардын 111 ишеним телефону борбору иштеп жатат. Урматтуу бүгүнкү акциянын катышуучулары, урматтуу окуучулар, бүгүнкү иш-чаранын жүрүшүндө сиздер өзүңүздөргө көптөгөн маалыматтарды жана пайдалуу кеңештерди алсаңыздар деп ойлойм. Ошондуктан сиздер жашооңуздарда зордук зомбулукка күбө болсоңуздар, же болбосо кабыл калсаңыздар, райондук ички иштер бөлүмүнө жана жогоруда айтылган эмгек жана коомдук өнүгүү министрлигиндеги балдардын 111-117 ишеним телефонуна билдирип коюңуздарды суранып өтөт элем. Кийинки докладка чыгуучу сөз балдарды коргоо боюнча айрым укуктуу органдын аймактык бөлүм башчысы Бөкөтаева Бегайым Сапарбаевага берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу акциянын катышуучулары. Зомбулуксуз жашоо акциясын өткөрүү негизинен эле азыркы учур талабынын эң зарыл болгон иш-чара деп билем.
Анткени өлкөбүздө керек болсо өзүбүз жашап жаткан аймакта да эң актуалдуу маселелердин бири болуп келе жаткан, ар кандай акылга сыйбаган, ыйманга же мыйзамга туура келбеген зордук зомбулуктун фактылары көбөйүүсү бизди түшөтпөй койбойт. Бүгүнкү күндө ата энеси бар болуп туруп, ата эне көзөмөлүнөн ажырап, мээрим көрбөстөн балдарыбыз ар кандай зордук зомбулуктун айынан тагдырына балта чабылып, алардын жашоосуна жана саламаттыгына терс таасирин тийгизгенден тышкары, зомбулук балдардын эмоционалдык абалына жана келечегине да чоң коркунуч жаратууда. Азыртадан зордук зомбулукка бөгөт койбосок, зомбулук муунга өтүшү толук мүмкүн. Себеби зомбулукту көргөн балдар зомбулукту кадыресе көрүнүш катары кабыл алышы ыкмал. Муунга өткөн зомбулукка мисал катарында айтып кетейин. Биздин улуу муундардын түшүнүгүндө аял эркектерде тең уктуулугу жок деген көз карашты айрым эркектер аялдарынын адамдык аброюн тебелеп тепсеп, керек болсо сүйлөөгө, өз алдынча ой пикирин билдирүүгө, чечим чыгарууга да укуксуз деп эсептешкен. Ошондуктан аялдарды уруп сабоону, физикалык зомбулукту кадыресе эле салт катарында кабыл алып келген. Жогорудагы эскиче көз караштын бүгүнкү күндө да өз таасирин көргөзүп, бир канча аялдар жолдошунун ур токмогунан улам райондук ооруканага түшүп, көргөн зордук зомбулугун жашырып, уят деп арыз жазуудан баш тартып келүүдө. Bunday үй бүлөлүк зордук зомбулуктун айынан балдардын психологиясы бузулуп, психологиялык зордук зомбулукка дуушар болуп жатышкандыгын эске алышпайт. Психологиялык зордук зомбулук көргөн бала, чоңоюп айланасындагылар же болбосо алы жеткен инсандарга сөзсүз түрдө зомбулук көргөзүүсү бышык. Буга да мисал катарында айтып кетсем, эки бир тууган болор болбос пикир келишпестиктен улам 16 жаштагы жаш өспүрүмгө бир тууган эжеси психологиялык зомбулук жасап, натыйжада психологиялык зомбулук көргөн жаш өспүрүмдүн колунан каза тапкан. Ошондуктан урматтуу акциянын катышуучулары, жогорудагы кесепеттерди болтурбоо үчүн сиздерди ушул залга чакырып отурабыз. Зомбулуксуз жашоо куруу бул биринчиден болуп сиздердин колуңуздарда турат. Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарына жана өзүңүздөрдүн укук милдетиңиздерге ылайык зордук зомбулукту болтурбоо үчүн алдын алып, кооптуу болгон үй бүлө жана балдарды каттоого алып, бүгүнкү алган маалыматыңыздарды калк арасында жайылтып, карапайым калкка зордук зомбулукту бир гана кара ниет, билимсиз, зөөкүр жасай тургандыгын түшүндүрүп, андан сырткары иш-аракеттерди кечиктирилгис тартипте жүргүзүп, алар менен жеринде зарыл чараларды кабыл алып, иш алып барууңуздар жана сиздерге талапка ылайык иш алып баруу үчүн өзүңүздөргө калкка зарыл болгон мыйзам талаптарын окуп үйрөнүп, калкка туура маалымат берүүңүздөр зарыл. Ошондой эле карапайым калкка зомбулуктан кантип коргонуу керек экендигин жана зордук зомбулуктан коргонуу үчүн ишеним телефондоруна чалуу, катык үн чыгарып, жакын турган жарандардан жардам суроону, же болбосо үн чыгарбай кырдаал жоңго түшкөнчө бекинип турууну, зомбулукка дуушар болгон аны коргоого тоскоолдук жаратпоону жана башка ушул сыяктуу көрүнүштөрдү үйрөтүүнү. Зордук зомбулукка кабылганда сот, прокуратура, ички иштер органдары, социалдык өнүктүрүү башкармалыгы, билим берүү, юстиция, балдарды коргоо боюнча мамлекеттик орган, Кыргыз Республикасынын акыйкатчысы, адвокатура, жергиликтүү мамлекеттик администрация, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, аксакалдар соту, жалпыга маалымдоо каражаттарына кайрылууга укуктуу экендиги боюнча туура жана так маалымат берүүңүздөр керек. Урматтуу акциянын жалпы катышуучулары, зордук зомбулукту токтотууда эбегейсиз салымыңыздар бар экендигин жүрөгүңүздөрдөн туюп сезүүгө тийиссиздер. Ушу менен баяндоомду аяктайм. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Урматтуу Бегайым Сапарбаевна, докладыңыз үчүн сизге да чоң рахмат. Ушул уюштурулган акциябызга Каракулжа районундагы балдар өспүрүмдөр чыгармачыл борборундагы чыгармачыл таланттуу балдар тарабынан уюштурулган дил баян жана хор ырларына кезек беребиз. Anda çok koy kafayla
жарыгы. Жараткандын деңиз сымал чалкыган кеңмерими энелердин жүрөгүндө дайра болуп агылат. Бала үчүн мээнеттенип кара жанын карчырган айткылачы энелердин жүрөгүндө жүрөк кайдан табылат? Ата-эне үйү баалайны тарбиясын бизге берген, жарып айталарды сыйлабаган эзелтеден алтыным апам бартайм сени баалайм. Элимде жакшы сөз бар, эненин талантында бейиштеген. Бизге берген жашоонун жолдорунда бирдей ага кичине чоңдору да бешениңден сыласа бактылуусуң. Береке бар энелердин колдорунда. Дүйнө кандай кызык анан керемет, кадырына жетибегер биз билсек, өмүр кандай өмүр сонун керемет, эгер анын кадырына биз жетсек. Эх, мезгил мына унчаниге батышат, адамдарчы түз жолдон да адашат, жаман жолду тандап алып өздөрү, жакшы жашоо эмне экенин баалашпайт. Замандашым сага айтам асыл кеп, ден соолугуң сакта дайым аздектеп, кыянатты кылба башка бирөөгө, жок дегенде айтыларга жаман кеп. Мен ошондой ырахатты көрөмбү, же жашоодон тоюп бир күн өлөмбү, энекемдин бир кездеги жаңылган, же азабын тартып жүрүп өтөмбү. Жаш кезинде апам сулуу болуптур, келечекке асыл максат коюптур, чет жактардан билим алам деп тилеп, мектепти да жакшы окуп бүтүптүр. Шаар укмуш ага көрүнөт, жандап баскан жигиттер да көбөйөт, махабатка манчыркап көз тумандап, баш кошууга бир жигитке бел байлайт. Кайда калды баягы асыл тилектер, ажырады бек кармашкан билектер, таштап кетти арзып сүйгөн жигити, жашка толду мөлтүрөгөн каректер. Сарсанага батып жүрүп жүрөгө, байкуш билбейт мен боюмда экеним, башы айланып эстен танып жыгылып, ооруканага түшүп калат бир күнү. Мейирбан эже кубанычтуу жылмайып, сонун кабар айтам сага деп келет. Жакшы карап алабалын билген соң, анализин алып анан текшерет. Анализе начар чыгат аны айтпайт, сүйлөп берет бала сонун жакшы деп. Төрөгүчү жаман кабар айтпастан, көз алдымда аны карап бапестет. Ошентип жылдар өтүп мен чоңойдум. Апакем ооруп жүрүп кош айтышты. Ыргалып мен да жүрөм эл ичинде, биле албай айнам куруп не кылышты. Канча адамдар кемсиктешип, абей ботом бул баягыго, ооба ошол деп көп сөз кылышты. Тажадым, кош бол дүйнө, кош эме. Ана курдаш көтөр бийик башыңды, өйдө кылган жибек сымал чачыңды. Биз үчүн сен жан курбусуң улуусуң, биз үчүн сен керемет жан сулуусуң. Аткарылсын үмүт, максат тилектер. Болсуң сен, чында бери дарыгер. Кол сунганга жардам берген жан курбум, оорукчанга болуптур оюндабай. Жан курбум, өмүр керемет. Сенин колуңдан бардыр келет. Айбарчын эч ким келет бемне? Жок, эч ким жок. Айбарчын, мен сага сонун магазин көргөзөйүнбү? Абдан сонун кийимдер бар экен. Заказ кылбайлыбы? Ана, карачы. Сен эмне, бул жерге отуруп турдуң беле? Сен места тигил жак эмес беле? Тур бияка, арка жак деле бош турат. Арка жакка деле отура бер. Жаным отуңузайын десем, байкусасыз кетти. Кыздар, байкуш эмне кылсын дейсиңер? Кече атасы ичип келип, кошунасынын үйүндө жаткан. Карасаңар, дагы деле ошол кийим менен кетти байкуш. Бирок андай болгону менен сабагын атың бардыгына жетишет. Кайсы малда кылат десеңер? Койгулачы кыздар, аныңар замандан артта калган. Меникиндей айфон телефону жок, же вайфай жок, же телевизор жок. Эмне кылсын дейсиңер ана?
Japadan жалгыз bir kirpis telefon var, anda bağrında biri. Haydi ana? Apası yok. Atası içine girişik. Саламатсыңар, балдар? Саламатсыз. Отургула. Жакшы салып келдиңерби? Балдар, жакшы салып келсеңер анда жакшы. Силерге үйгө тапшырма Чыңгыз Айтматовдун Ак кемек бобостугунча Нургазынын баланын образына дилбаян жазып келүү болот. Үйдөн жакшылап толуктап туруп келдиңерби? Ооба. Анда дилбаянга тапшырып сыртка чыгып берсеңер болот. Класста ким жок? Асlan жок, эжеке. Наргиза, колуң эмне? Жок, эжеке. Наргиза, колуңду көргөзсөң Жок, эжеке. Эчтеме болгон жок. Ушул кыздын дилбаянын окуйчу. Балага мынчалык эме болду. Кандай күч келди. Адамдар менен жашоону каалабай, балык болуп сүзүүгө турмуштун кандай шарттары аргасыз кылды. Эмне үчүн жашоосунан кечти? Өзүмдүн жеке жашоом менен бул суроого жооп берүүнү туура таптым. Биз көп бир тууганбыз. Баары менден жаш, баарынын түшүгү менин мойнумда. Кийим түгүл, тамак ашка араң жетебиз. Мен теңдүү кыздарды карасам, мектепке таза, тыкан кийинип келишет. Мен да ошолордой кийинип ойногум келет. Алар үчүн жашоо кызыктуу. Мага жашоом көбүн тартып бараткансың. Атам жокун айынан аракеч болуп кетти. Апам байкуш, элчип Россияга кеткен. Азыркыга чейин кабары жок. Элдин ушаğı боюнча башка бирөөгө турмушка чыккан окшойт. Мектепке келсем баары эле аракечтин кызы апасы таштап кеткен деп ачыкта айтчу болушту. Мен көңүл бурууга аракеттенем, бирок жан дүйнөм эзилип чыдабай баратам. Бир жака качкым келет. Атам байкушту, инилеримди ойлоном. Кыскасы мен да бир күнү балык болуп сүзүп кетем го. Менин да балык болуп сүзүп кетишиме жашоодогу кыйынчылык чөйрө себепчи болду го. Мына менин баланын тагдырын айткан жообум ушул экен. Кантип эле мен Наргизага класс жетекчиси болуп күндө сабак берсем дагы бул кыздын жашоодон түңүлүп, тажап калганын кантип байкаган жокмун. Жок. Бул маселе бул боюнча калса, такыр туура эмес болуп калчудай. Кыз айтып жатпайбы балык болуп сүзүп кетемин деп. Наргиза өзү акылдуу, зирек кыз. Балык болуп сүзүп кетүүсүнүн артынан өлүм менен бүтүшүн ал кыз даана эле көрүп турат. Жок, болбойт. Бул маселе бул боюнча калбоосу керек. Наргиза бул маселеден жапа чейип калышы мүмкүн. Ошондуктан убакытты көп сөзбөй, мектептин соцпедагогторуна кайрылып, Наргизанын атасы менен жакшылап сүйлөшүп, иш алып барышым керек экен. Биз Наргизаны жалгыз кылбайбыз. Келечекке улуу максатка терең билим алып жетелик. Балдар үчүн дайым кам көргөн Кыргызстан менин мекеним. Урматтуу жашоосуңдар, зомбулуксуз жашоо акциясына өз салымыңыздарды кошконуңуздар үчүн терең ыраазычылык. Ал эмесе кийинки сөздү райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Абдрасул Бектемировичке берсек. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү акциянын катышуучулары. Сиздердин атыңыздардан жеке өзүм атыман дагы бир жолдо мына бүгүнкү кырдаалды зордук зомбулуктун алдын алуу боюнча баяндама жасаган үчүн ушу биздин окуучуларга терең ыраазычылык билдирип коелу. Окууларында ийгилик, ошол окуучуларыбыз жакшынакай мындай айдын жарыгындай болуп турган окуучулар эч качан зордук зомбулукка кабылбасын. Урматтуу туугандар, бул жерде окуучуларга отуруп атат. Мына бул чындыгында бүгүнкү ошо зордук зомбулуктун алдын алуу, зордук зомбулуксуз жашоо бүгүнкү күндө эң актуалдуу маселелердин бири да.
Жогоруда баяндамада видео роликтерде көрдүңүздөр зордук зомбулуктун ар кандай түрлөрүн. Ошонун ичинде мен айтайын ушул балдарга карата зордук зомбулук, анан үй бүлөлүк зордук зомбулук. Мына азыр өзүңүздөр көрдүңүздөр. Зордук зомбулукка кабылышына баланын кимдер себеп болуп атат? Негизинен ата-эне ошол турмушта бул эң негизги ролду ойноп атат да. Ошондуктан азыр бизде мен айрым бир цифрларга токтолоюн. Бизде бүгүнкү күндө 16.126 окуучу мектепте билим алышат. Эми турмушта ар кандай болот? Турмуш өдөсү болот, ылыйы болот дегендей эң аянычтуу дагы цифралар бар бизде. Алсак 42 окуучу бүгүнкү күндө ата-энесиз жашайт. Башкача толугу жетим. 735 окуучу жарым жетим. Кооптуу деген 4 үй бүлө бар. Анда 6 бала бүгүнкү күндө тарбияланат. Кооптуу үй бүлө деген мына ошонун бир эпизодун азыр балдар көрсөтүп берди. Атасы ичет, апасы коммерцияда. Же болсо апасы ичет, атасы жок. Ушунда анан эми келип эле эч кандай күнөөсү жок балдарга чоң таасир берип атат. Дагы бир аянычтуу цифрабыз бар. Ата-энеси бүгүнкү күндө өкө тең миграцияда жүргөндөр бар. Булар 1494 баланын ата-энеси өкө тең миграцияда. Алар бүгүнкү күндө кимдин колунда? Чакчаңдаган, ушундай айтайынчы, чакчаңдаган жеңесинин колунда. Агасынын колунда, чоң атасынын колунда, тайенесинин колунда. Алар ошо бала үчүн ата-эненин мээримин бере алабы? Бере албайт. Алар көпчүлүгү өзүнүн кызыкчылыгын, үй бүлөнүн кызыкчылыгын кара жумушка жумшашы мүмкүн. Мындайларды биз көрүп жүрбөйбүзбү? Тамак берсе дагы мен ичип ал. Бул жерде ата-эненин мээрими бул эч нерсеге алмаштырылган нерсе да. Куса болот, башка болот. Кусалыктан ар кандай өзүнүн жазын өзү кыйганга барат. Мындай фактылар болуп келген, болуп жүрөт. Эми Кудайга шүгүр, бизде бүгүнкү күндө ушу зордук зомбулукка кабылган балдар жок. Ошондуктан бизде азыр мектептерде атайын СОС педагог деген кызмат иштейт. Ошол мектепте бардыгын аныкташат. Канча бала, кандай турмушу социалдык балдар боюнча бүт анализдер бар, бизге маалыматтар бар. Жер-жерлерде ошолар иштеп атат. Рахматыңыз үчүн чоң рахмат агай. Кийинки сөз кезеги Каракулжа районунун имам хатибинде. Бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламу алейкум, Мактауш Сайфович. Катышуучулары, бекеме жетекчилер, имамдар, окуучулар. Бүгүн бизде аба менен суу кандай керек болсо, зордук зомбулукту токтотуу дал ошондой керек болуп жатат. Ошого алыстан жакындан келип ушул жыйынга катышуучулар алдыда биздин агаларыбыз, эжекелерибиз жакшы сөздөрдү айтып кетишти. Окуучуларыбыз жүрөгүбүздү титиретип, көзүбүздөн жаш алдыртып, сен сөздү укпасаң, ушул биздин кылган кызматыбызды карап жүрөгүңдү тазала деген мааниде ушундай жакшы нерселерди айтып кетишти. Алла разы болсун. Урматтуу жыйындын катышуучулары. Зордук зомбулук бул көбүнчө жаш балдарда болуп атат. Окуучулук кезде болуп атат. Зордук зомбулукка 100% ата-эне себептүү болуп атат. Жогоруда айтып кеткендей, балдарыбызды, кыздарыбызды ата-эне мээрим бере албай атабыз. Мээрим төгө албай атабыз. Ата-эне бербеген мээримди, бир тууган бербеген мээримди башка бир балдар алдап, убактылуу мээрим берип, биздин кыздарыбызды алдап кетип атышат. Урматтуу жыйындын катышуучулары, бүгүнкү жыйында албетте биз ушул нерсе менен токтотуп, ушул жерде бардыгыбыз ушул жыйынга катышып отурабыз, ушул зордук зомбулук токтотуу боюнча.
Buyursa bul zorluk zomboluk toktotobuz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytkan, ata ene baldarga kanday mээрим төксө, ата эне балдарга кандай мээрим төксө, карыганда ата эне карыганда Алла Таала балдарга дал ошондой мээримди төктүрүп коет экен. Ага дин боюнча да кошумча багыт берип кеткениңиз үчүн сизге да чоң рахмат. Кийинки сөз ушу иш-чара конок катары келген Ибраимов Сейит акын агабызга берсек. Assalamu alaikum жиэлдин катышуучулары, балдарым, кыздарым, небелерим. Бүгүнкү жыйынга мен баарыңыздын аксакалыңар катары, атың арабаңар катары көп кооз сөз сүйлөбөй эле зордук зомбулук деген эмне, мунун кандай маанисин алып түшүнөбүз. Зордук зомбулук качан болот? Отурган катышуучулар жана катышпагандардын, жалпы ата-энелердин, жаштарыбыздын, үй бүлөсүнүн ар мүчөсүнүн совестиде. Айтайын дегеним мындай, бир үй бүлөнүн тагдырын айтып койсок, ошол же мактанганчылык эмес, ошол тарбиялык, таалимдик жана кандай жетишкендиги жете турганын өзүнө да таарынат. Мен ачыкча айтпай эле коеюн, өзүмдүн эле үй бүлөнүн тагдырын жөнүндө айтып берсем, айрым жактар сиздерге мисал катарында, таалим катарында болуп атар эле. Биз атадан 3 уул 1 кызбыз. Өзүмүн 9 балам бар. Өзү Алайкадан болот. Биздин айылда бир да орус жашабайт. Орус деген көчүдө эмес, биздин балалык кез, айрыкча балалык кезден ушу 3 жаштан 6 жашка чейинки бир мезгил, 6 жаштан 12 жашка бир мезгил, айрыкча мына ушу катышып отурган жаштарда 14 жаштан 20 жашка чейинки мезгил канатсыз учасың. Бардык нерсеге акылың жеткендей болот. Бардык нерсени аткарса болот. Колунан келет деген ойдо болосуң. Өзүңө өзүң батышпай, өзүңө өзүң ушу ар кандай нерсе колунан келе турганда окуп койсо да болот тура, бүтсө деле болот тура, жашап койсо деле болот тура, мындай кылса болот деген ой болот да. Бирок ошонун бир зээндүү аракет менен, ошону кылдат мамиле кылып, ошо саңга айткан дегедей киши болсо, өзүңүн зээниңде бир аракет кылып болсоң, мындай танабыз жакшы жетишкендиктерге, жакшы ийгиге жетип, бактылуу үй бүлө курат экенсиңер балдарым. Урматтуу акциянын катышуучулары, жыйынтыктоочу сөздү Кара Базар райондук иштер бөлүмүнүн начальниги, милициянын полковниги Зикиров Мартбек Токтомович берсек. Урматтуу бүгүнкү жыйынга катышуучулары, бүгүнкү акцияга өзүңүздөр күбө болдуңуздар, ошо сиздердин салымыңыздар менен ушу жакшы деңгээлде өттү деп ойлойм. Акыркы бир айда 3 жолу ушундай чоң иш-чара өттү. Биринчиси, жаркын келечек үчүн биз бийликте кадам таштайбыз жана ар бир балага үй бүлө. Экинчиси, кечээ СПИДке каршы күрөшүү акциясы өттү 1 декабрда. Мына бүгүнкү бул иш-чара. Мына биринчи иш-чарада дагы райондук мамлекеттик администрациясы Муса Саид баштаган бардык өзү курамыңыз, мына маданият кызматкерлери, балдардын чыгармачылык борборлору, окуучуларыбыз жогорку деңгээлде өз салымдарын кошушту, жакшы өткөрдүк. Кечеги иш-чараны дагы, мына бүгүнкү иш-чарага дагы ушу баарыңыздарга Муса Саидович, мына маданият кызматкерлери, мына окуучуларыбыз, мына имамдарыбыз бардык катышып отурушат. Бардыгыңыздарга чоң ыраазычылык билдирем. Бул иш-чараны дагы сунуштап кетет элем. Жерлерде жеткизсек, мына ата-энелерге, мына имамдарыбыз, мына маселе катары келечегибиз болгон ушундай жаштардын арасында зордук зомбулуктун алдын алуу боюнча мына ар бир мектептерде дагы мына жаш өспүрүмдөр менен иштөө инспекторлор менен биргеликте мына бүгүнкү видео роликтерди беребиз. Бүгүнкү иш-чараны дагы мына видео калып атат. Ошону пайдаланып ар бир мектепте өткөрсөк, Абдырасул Бектемирович, өзүңүз көзөмөл кылып берсеңиз,
ата-энелерди катыштырып, ошо окуучуларды катыштырып, ушуну улантып, ушу максаты ушу жаштар арасында зомбулуктун алдын алуу боюнча ушуну улантып беришиңиздерди суранып кетет. Бүгүнкү күндө биздин райондо дагы жаш өспүрүмгө карата зомбулук катталбады дегенибиз менен, бирок башка райондордо, республикада үрөй учурган окуялар катталып жатат. Мисалга алсак, атасы тарабынан кызына болгон сексуалдык аракеттер, бир жыныстагы адамдар тарабынан болгон сексуалдык аракеттер, бир туугандар соттошкон, баласы атасын уруп койгон, соттошуп жүрөт. Канча бир тууган ата-эне, ата бала үй талаш, башка талаш көптөгөн окуялар катталып жатат. Ушул учурда ошол баардык терс көрүнүштөрдүн алдын алуу максатында ушул иш-чараны улантып беришиңиздерди суранып келем.